Assalamu alaikum YouTube көрермандар жана менин подписчиктерим. Бүгүнкү число 28 август 2025 жыл. Жалал Абад областындагы машина базарга келип отурам. Бүгүнкү күнгө четверг. Анда эмесем каналдан алыстабай подписка баса элек болсоңуз басып, лайктан басып коюуну унутпаңыз. Бир лайк алдын ала басып, комментарийге өз оюңузду жаза кетиңиз. Анда эмесем кеттик туугандар. Бир дегенде эле кутушу машина көзгө илинди. Лада чыгарылган жылы 1999 экен. Объем 1.5 дейт, расход 8.9 экен. Баасы 110 000 сом экен туугандар. Анда эмесем салон и каттоо тараптарына өтөбүз. Каналдан алыстабаңыздар. Подписка жана лайк басып коюуну унутпаңыз. Колокольчикти жандырып койсоңуз эң биринчилерден болуп сиз көрөсүз видеону. Мынакей каптал тараптары туугандар. Кызыккандар болсо кагазына чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Баасы 110 000 механика экен туугандар. Кандай дейсиң? 5 ступка, Полный шумка, Баасы кандай болуп калат? Бир аз эле түшүп бересиңерби же нормально элеби? Сүйлөшөбүз, жакшы. Мынакей туугандар. Салон тараптары, гидравлика руль экен. Аябай сонун состоянияда. Расход 8.9 бе? Жакшы. Максимум 8.9 экен. Кезектеги машина Нива болмокчу. Чыгарылган жылы 2009. Объем 1.7, инжектор мотор экен туугандар. Коробка механика. Азыр сценаларында көрсөтөм туугандар. Мынакей сырткы көрүнүшү. Ээси жоктугуна байланыштуу сыртынан эле тартып коеюн туугандар. Мынакей каптал көрүнүштөрү. Кызыккандар болсо чалсаңыздар болот. Договорный экен, ценасын негедир жазбаптыр туугандар. Кезектеги машина Жигули 07 болмокчу. Чыгарылган жылы 2010, пробег 73 000 экен. Баасы 220 000 сом экен туугандар. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып баалашып алсаңыздар болот. Баасын кем түшүп берүү жолдору каралган экен. Мынакей каптал көрүнүштөрү. Ээсинин айтышы боюнча багажда самуферлери дагы бар экен туугандар. Бул видеодо аралашпалар болмокчу, каналдан алыстабаңыздар. Мына ушинтип кезектеги машинага да жетип келип алдык. Матиз 2 болмокчу. Чыгарылган жылы 2005, объем 0.8, расход 5.6. Ценасы 180 000 сом экен. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Кезектеги машина Passat Universal, чыгарылган жылы 1990, баасы 250 000 сом кеми бар экен туугандар. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. 0223 менен 75 70 73 экен. Ценасы договорный деп жазып койгон экен. Ээсинен сурасам 250 000 кеми бар деп айтты. Расход 8.9 экен туугандар. Туугандар, Mercedes Universal сүйүүчүлөрү барбы туугандар? Чыгарылган жылы 1995 жыл экен туугандар. Кагазында бар, азыр окутам. Каптал тараптары мынакей. Чыгарылган жылы 1995 экен, объем 2.5, дизель дейт. Бирок ценасы жакшы так жазылбай калыптыр. 230 же 280 экен. Билимсиз болуп калыптыр. Номерлерин жазып алсаңыздар 0776 68 88 74 экен. Nexia 2 легенда болмокчу, назарыңыздарда. Чыгарылган жылы 2010, объем 1.5 экен туугандар. Расход 7.8. Ценасы 240 000 сом кеми бар экен туугандар. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Номер 557 90 90 32 экен. Салон көрүнүштөрү туугандар. Туугандар, көпчүлүктүн суроо талабы менен Mercedes Ешка чыгарылган жылы 1994 жылкы экен. Состояниясын көрүп турасыздар, аябай сонун. Көрүнүштөрүнө өзүнчө баа берсеңиздер болот. Дискаларын караңыздар.
Мынакей кагазы бир аз кеми бар экен, 480 миң сурап жатат ээсине. Расход 7-9 дейт туугандар. Салонун көрөлү анда эмесем. Мынакей. Туугандар, кезектеги машина Toyota Is болмокчу. Чыгарылган жылы 2003, объем 1.3 дейт, баасы 500 миң сом экен туугандар. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. 551 99 49 39. 39бу же 30бу? 39, Кандай болуп калат кеми? Жакшы эле түшүп бересиңерби? Сүйлөшүү жолдору каралыптыр туугандар, мынакей. Каптал көрүнүшү. Көпчүлүктүн суроо талабына байланыштуу степ машинасы болмокчу, минивэн. Чыгарылган жылы 2003, баасы 600 миң сом экен туугандар. Мынакей. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. 0227 12 64 20. Обмен жолдору бар экен. Ценасы 600 миң, расход 910, объем 2 экен туугандар. Чыгарылган жылы 2003. Кезектеги машинабыз Fit болмокчу. Чыгарылган жылы 2001, объем 1.3, баасы 350 миң сом экен туугандар. Мынакей, каптал көрүнүштөрү. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Кезектеги машина Labo болмокчу. Чыгарылган жылы 2005, объем 0.8, бензин дейт, коробка механика, ценасы договорный деп жазып коюптур туугандар. Чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот экен. Пассажирный спринтер болмокчу. Кезектеги чыгарылган жылы 2016 дейт туугандар. Баасы 1 миллион кеми бар экен туугандар. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Баасы 1 миллион. Кезектеги машинабыз спринтер жүк ташуучу унаа болмокчу. Объем 2.9, год 1996 экен туугандар. Ценасы 10 миң доллар. Мынакей. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Кезектеги машинабыз Porter болмокчу. Чыгарылган жылы 2019, объем 2.5, расход 910, цена 1 миллион сом экен туугандар. Көпчүлүгүн ээсине жоктугуна байланыштуу салондорун тарта албай калып жатам. Кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Туугандар, сонун Porter көрүнүп калды көзгө. Чыгарылган жылы 2017, объем 2.5, расход 910, цена 950 миң сом экен. Бир аз түшүп берүү жолдору каралган экен туугандар. Срочный сатылыш керек экен. Kia Bongo туугандар. Porter'да адашып алдым дагы. Мынакей туугандар. Чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Салон көрүнүштөрү туугандар. Бунун эмнеси кандай? Километр канча жүргөн ака? 304 миң километр жүргөн. Полный комплектация бул. Подогрев сен, подогрев руль, подогрев зеркало, мойты руль. Блокировкасы полный бар. Кондиционер иштейт. Мынау узундан 8 крючок. Алды рессор дейсиз. Рессор, а? 4 тонна спокойно көтөрөт. 4 тонна? Да, жакшы. Туугандар, дагы кезекте машина Porter болмокчу. Чыгарылган жылы 2020, 2021, 4-ай, а? Расход канча болуп калат ака? 7-8, а? Ценасы кандай болуп калат? 1 миллион 260 миң. Кеми бар, э? Кеми бар. Жакшы. Механика, артыкчылыктары кандай болуп калат? Эмеси? Канча тоннага чейин жүк көтөрөт, тиги бул? 3 тонна, 3,5 тонна. Документ боюнча канча болуп калат? Документ боюнча 3 тонна, э? Жакшы.
родной краска экен туугандар. Мынакей кызыккандар болсо чабып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Салон көрүнүштөрү туугандар. Кезектеги машина дагы Porter 2 болмокчу туугандар. Чыгарылган жылы 2000, объем 2.6, расход 8.9, ценасы 600 000 сом экен. Бир аз түшүп берүү жолдору каралган экен туугандар. Салон көрүнүштөрү туугандар. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот туугандар. Мотор май жебейт экен. Состояниясы бар деп зыңка экен. Туугандар Hyundai 72 болмокчу. Чыгарылган жылы 2009. Ценасы 1 миллион 300 000 сом экен туугандар. Объем 3.5, 3.9. Кызыккандар болсо ушу номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Номер 998 менен экен, 70 29 70 экен туугандар. Салон көрүнүштөрү. Туугандар, кезектеги машина Hyundai HD 65 экен. Чыгарылган жылы канча дедиңиз? 2010 экен туугандар. Ценасычы? Туугандар, ценасы 900 000 сом экен. Самосвал дейт туугандар. Объем 3.9. Номер 555 200 374 экен туугандар. Кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Салон көрүнүштөрү туугандар. Honda Wish сүйүүчүлөр барбы туугандар? Чыгарылган жылы 2003, ценасы 650 000 сом экен туугандар. Кызыккандар болсо кутушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Объем 1.8, номер 704 95 67 93 экен. Туугандар, көпчүлүктүн суроо талабына байланыштуу минивэн степ машинасы болмокчу. Чыгарылган жылы 2004, ценасы 700 000 сом экен туугандар. Салондорун жана каптал көрүнүштөрүн тартабыз. Түшүп берүү жолдору каралган. Кызыккандар болсо ушу телефон номерлерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. 777 13 22 65. 773 13 22 65 экен туугандар.